Күн системасында 8 планета бар. Ооба, 8 планета, 9 эмес. А кээ бир адамдар болсо 9 планета деп адашып айтышат. Себеби дегенде, алар күндү дагы планета деп эсептешет. Күндөгү биздин космостук системанын эң чоң жылдыз болуп эсептелинет. А Плутон болсо мурун планета болуп эсептелгени менен, азыр болсо кодогой планеталардын арасында кошуп коюлган. Меркурий планетасы. Илгерки Рим бат соода кудайы Меркурийдин атына коюлган. Себеби Меркурий башка планеталардан айырмаланып бат жүрөт. Ал күндү жер суткасы менен эсептегенде 88 суткада айланып чыгат. Күнгө эң жакын планета болуп эсептелет. Айтарым жакындыгы 58 миллион километрди түзөт. Венера планетасы. Сүйүүлөр кудайы Венеранын атына коюлуп, күн системасындагы экинчи планета. Венера жер менен окшоштуктары бар. Мисалга, анын көлөмү жана тартуу күчү бирдей. Бул планета жердегидей суулар, океандар болгон дешет. Кантсе да миллион жыл өтүп, күнгө жакындаганда катмарындагы бардык суулар, океандар буга айланып, космоско учуп кеткен. Анын курамынын 96% көмүр кычкыл газынан турат. Андан тышкары күн системасындагы эң ысык планета деп эсептелинет. Анын сырткы катмарындагы температура 462 градус Цельсий түзөт. Жер планетасы. Күн системасында 3-чү. Жер сымал планеталардын группасындагы эң чоң планета болуп эсептелет. Бул планета же планетабыз мындан 4,5 миллиард жыл мурун пайда болгон деп божомол кылышат. Баарыбыз билгендей, жердин спутниги бул Ай. Ал эми Ай тууралуу баарыбыз көп нерсени билебиз. Келгиле, андан көрө кийинкиге өтөйүн. Марс планетасы. Күн системасында 4-чү орунда турат. Илгерки Рим согуш кудайы Марстын атына коюлган. Аны кызыл планета деп да атайбыз. Марстын 2 спутниги бар. Биринчиси Демосом, экинчиси Фобосом. Юпитер планетасы. Күн системасында 5-чи жана эң чоң планета эсептелинет. Илгерки Рим чагылгандар кудайы Юпитердин атына коюлган. Ал тууралуу илгертиден тарыхтарда, жомоктордо жазылып келген. Башка планеталарга салыштырмалуу анын көп спутниктери бар. Бизге белгилүү саны 67. Эң биринчи 4 спутнигин Галилео Галилей 1610-жылы ачкан. Ал спутниктердин аттары Ио, Европа, Ганимед жана Каллисто. Сатурн күн системасындагы 6-чы, чоңдугу боюнча 2-чи орунда турган планета. Сатурндун тышкы катмар курамында суутек, гелий, аммиак жана башка оор металлдар бар. Бул планетадагы шамалдын ылдамдыгы орточо эсепте саатына 1800 км түзөт. Бул планетанын 63 спутниги бар. Эң чоңу жана эң эле белгилүүсү болуп Титан болуп эсептелинет. Уран күн системасында 7-чи орунда турган планета. 1781-жылы Уильям Герши тарабынан ачылган. Асман кудайы Урандын атына коюлган. 27 спутниги бар. Негизи эле бардык планеталарды европалыктар ачып, баарын эле илгерки мифти жомок кудайлардын атына кое бергени кызык. Бир гана жер кудайдын атына коюлган эмес экендиги бул факт. Дальше кеттик. Нептун күн системасындагы акыркы жана күндөн эң эле алгыс жайгашкан планета. Бул планетанын аты деңиздердин кудайы Нептундун атына коюлган. Кызыгы, Нептунду 1846-жылы телескоп же башка аппараттын жардамы менен эмес, жөнөкөй гана математика эсептөөсү менен ачышкан. Мен билбейм, кантип математика жолу менен ачышкан, бирок математика жолу менен ачышкандыгы факт. Бул планетада эң укмуштуу дайсамал болот. Болжол менен саатына 2100 км. Атмосферанын төмөн жагындагы аба ырайы 220 градус Цельсийге барат. Мына достор, өзүбүздүн күн системабыз тууралуу аздыр көптүр билип алдык. Сиздер менен болгон Ош шаарындагы номер 52-Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп лицейинин 11-класстын окуучусу Бектур Салибай уулу.